Анан японецтер уялтсак да барышпайт. Но неме? Мен 2-3 досум бардык дейт. Өлүп кетсин депчи. Анда маска таанбачы, анда корона башта элек болчу. Туруп ош жерде туруп. Япониянын школанын образованиясын полностью исследование кылган болчу. Асустанчы машинасын. Бул Сапарбек байке турбайбы. Аякта капитализм. Каждый саатыңа $6, $10 төлөп берет. Перекресткаларда силерде камералар турат го, нарушение, безопасный город. Анда бизде жок. Безопасный город жок па? Безопасный город жок. Камералар бар. Но безопасный город жок, потому что это нарушение опять прав человека. Демек өнүгүү жолундабыз Кыргызстанда. Да, анан тиги банковский система астыга кетиптир. Например, бизде эң банк жок Японияда. Японияда дейм машина сатып алдында, автосалондо сен машина заказ уже бүткөндөн кийин гайге алар деген сообщение жиберишет. Шунун көрүшөт, аябай жакшы көрүшөт да. Мен последний комментте өлө деп айтпа деп. Өлө деп айтпа, итти деп айтпа депчи. Анан бизде деп айтып алдым кечирip койгула. Японияда жок. Это нарушение конституции. Нарушение прав человека. Это не авторитарное государство, это Кытай. Саламатсыздар, урматтуу Борбор телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн сиздердин алдыңыздарга бир өзгөчө бир адамды чакырдык. Ал адам ким деп турсаңыздар, белгилүү блог алып баруучу, блогер деп деле биз блогер катары тааныйбыз бул адамды. Сапарбек капитан мырза. Генки Генки иштери Бүтпаңарга ден соолук. Уважаемые, знающие меня друзья. Охайо минасан дегендей. Бүгүн кар көргөсөйүн деп атайын 12-нчи этажга чыксам, кар көрүнбөйт, булуттар басып кетип. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Ну мен всегда айтам, япончада учурашып коюшум керек. Охайо минасан депчи. Минасан охайо деген доброе утро. Кутман таң, И минасан деген бүт барыңар деген сөз да. Ошондой да. Ошону жалпылап айттыңыз, Потому что подписчиктердин көбүнчөсү башкача жазып койгондо анан ладно деп каждый раз айтып атып уже бүт бар жаттап башташты. Кыргызстанга качан келдиңиз деңиз эле? Мен Кыргызстанга 1 февралда учуп келдим, через Корею, через Узбекистан Бишкек учуп келдим. Бишкек келдиңиз, Эми өзгөчө болду да, бул көрүүчүлөргө да айтып коюш керек. Баягы биз чыгармачыл топ ошо бир адамдан интервью алып анан съемка учурунда келатканбыз, анан келатсак эле баягы сиз калпагыңызды кийип алып биздин баягы эмеден пешоходдон өттүңүз, асуустанчы машинасын. Бул баягы Сапарбек байке турбайбы, ой буну да эфирге чакыралы болбой экен деп сиз менен байланышып атып анан чакырдык биринчиден. Ну да, мен шаарда жүрөм постоянно. Терең ыраазычылык билдиребиз биздин телеканалга келип. Спасибо, аригато. Аригато. Эми баягы биздин суроолорго даярсызбы? Конечно, любой вопроско жооп берем. Негизи эле Сапарбек капитан деген ат менен таанылып блог алып барып жүрөсүз. Эмнеге себептен капитан? Эмнеге себептен капитанбы? Сайыс убагында 87 жылдан баштап 94 жылга чейин тиги МВД СССРде органы внутренних делде иштеген болчумун. 87 жылдан баштап участковый инспектор болуп иштегем. Первомайский район города Фрунзе, Кыргызской ССР, лейтенанттан званияны. Анан дослужился до капитана. Последняя должность меники замначальник следственного отдела Первомайский РОВД города Фрунзе, Кыргызский СССР болчу. Ну, тилекке каршы союз деген бажырап кетти. Анан биз суверенитет алдык, но переходный моменти мен билбей калдым да. Качан, в основном союздан калган система менен, союздан калган ат менен бүт бар иштеп жүрдүк го. Анан тилекке каршы 1 жыл отдел кадрда отуруп калдым, жумуш жок. Ошол тиги отдел кадровка кирерин астында, отурардын астында мен тиги аялымды деген через Москву Японияга окууга жиберген болчумун да. Анан 1 жыл мен 2 балам менен биякта отуруп калдым, капитан болдум. Анан аялым аркылуу Японияга 2 баламды алып алып учуп кеткен болчумун. Это был 25 март 1995 жылы. 95 жылдан бери Японияда жүрөсүз. 95 жылы. Анан ошо капитан бойдон эле калып калдым да. Анан соцсеттер деген анда ал убакта жок болчу да. Биз деген тиги пейджик менен жүрчүбүз, билесиңерби, пейджер деп коет, тиги телефонго бар 2 тиын салып звонить этип анан сообщение калтырып койсоң, ай, телевидение бияка келет, тиын тартып кетти депчи, анан окуп алып анан жөнөйсүңөр да.
Ну андай заман болгон бизде. Азыр башка технология. Эми 95-жылдан бери Япония жергесинде жүрүп жүрөсүз. Да, 95 Анан баягы Кыргызстанды эле сагынып калсаңыз керек. Ну сагынган үчүн жыл сайын келип турабыз. Жыл сайын келип турасыз, жайында. Туугандарыңыз биякта? Да, биякта туугандарым бар, өзүм да туулгам, Ат баштан болом өзүм. Өзүңүз Ат баштан болосуз. Ат башта төрөлгөнмүн 60-жылкы мында. Ат башта төрөлүп, анан Нарынга келип. Ну, все зависит эме да, тиги атам деген коммунистский партияда мугалим болчу да. Вообще директор мугалим болчу, анан партияга өтүп, партийный работник болуп, анан Нарынга көчүп келдик. Нарында Чкаловдо окуп калдым 1-класстан 8-класска чейин. Анан тиги 9-10 болсо аны рыбачыга перевод кылышты горком партияга. Анан рыбачыга көчүп келдик. 10-ду рыбачыдан бүттүм, анан Фрунзеге политехнический институтка 77-жылы 1-курска өтүп, механика математика эме машиностроительный факультетке. И 80-жылы армияга кетип калдым ушул. Так что бүт жерде жашап калдым Кыргызский ССРде. Эми келиңиз эми Япония боюнча сөз кылалы. Давайте. Көрүүчүлөргө көбүнчө сиздин баягы Японияда жүргөн ошол история эмелериңиз кызык да негизи эле. Алгачкы Японияга барганда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Ой, ал кыйынчылыктар бир топ эле дудук болуп бардым да. Тил билбейсиз? Мен эми сен өзүң элестетип көрсөң, СССРде биз деген только русский язык болчу. Кыргыз тили деген вообще жок болчу, туурабы? Айылдарда, может быть, кыргыз школалар бар болчу, окучубуз. Но в основном бүт эле русский язык болчу, туурабы? Советский Союз болчу да. Анан орусча образование алдым, русский школаны бүттүм азыр. Ойлонгонум да орусча кетет меникичи, русский язык менен. Ошол үчүн мен келерде орусча айтып алам го. Ну, айла жок, это сиңип калды. А кыргыз тилди болсо мен Японияда тиги TikTok ачылгандан баштап жаттап баштадым. А вообще блогту деген первый Facebook ачылган болуш керек, по-моему, Facebook ачылган. Первый деген это Facebook ачылган. Ошондо эле катталган болчумун. Потому что уже Японияда деген интернет деген обычное дело. Каждый үйдө интернет бар. Анан телефондор чыгып баштады, биякта компьютерлер башталды чыгып. Спокойно мурунку телефондордо анда деген пока соцсеттер кирбечи да, компьютерге тиги Sony деген чоң компьютерим бар болчу, 17 дюйм. Ошого Facebookка кирдим, новость окучумун. Анан биякта Кыргызстанда да уже компьютерлер келип баштады, элдер компьютер, ноутбук алып башташты, байгандар, туурабы? Не все же могли. Деп анан, ну, туугандарым дагы эметип, анан мен тиги фотоаппараттар бар болчу. Или уже первый фотоаппараттар, тиги цифровой фотоаппараттар чыкпады беле. А тиги фильмдерди загружать эте албайсың да. Анан цифровой Sony деген биринчи чыккан, Субер Sony деген. Ошо менен сүрөт тартып салып баштадым, туугандарга сүрөт салып баштадым. Кичке видео андай 10 секунд, 8 секунд деп жазчу да. Ошону туугандарыма салып баштадым да, потому что бир жылда бир келебиз. Анан Японияны көргөзүп, ошентип Facebook'та ачтым. Андан кийин YouTube ачылды. Анан YouTube каналыма мен сразу эле өзүмдү каттап, анан мен ойлоп койдум. Өмүр бою милицияда иштедим, водитель болуп иштедим, милицияда иштедим. 82-жылдан баштап элечи милиция иштеп. Анан жаман көрөбү, жакшы көрөбү, все равно мен милицейский форма менен отурам да. Ну, тиги Союз убагында биздин тиги имиджди кыргызча эмне дейт, тиги имидж авторитет, наверное, да? Жакшы болчу. Народный милиция депчи. Анан Союз бүткөндөн кийин тиги демократия кирип кетпедиби, рыночный экономикага. А жерде мен билбейм биякта кандай эме экенинчи. Иштеген жокмун, жашаган жокмун. Я за это не отвечаю и не знаю. Ошону тиги жаштар билип койсун да. Ай, сен тиги милиционерсиң, ана милиция тигиндей, ана мындай. Балдар билбедим, кечирип койгула. Мен Союз боюнча бүттүм, капитанды алдым, эки баламды алдым, аялыма кеттим Япония. Ошол жактан барып блог ачтым, сүрөтүмдү салдым и атымды деген Сапарбек капитан деп, потому что капитан тиги милицейское звание капитан. Ошол бойдон жабышып калды мага. 30 жылдан бери Кыргызстанга келип жүрөм, мен эчким Сапарбек капитан деп айтпачы. Но в этом году быйыл учуп келгенден баштап эле бүт бар эле интервью, телевидение деп, мына даже силер көрүп, мени чакырыңар. Я ыраазымын, рахмат. Чоң рахмат, чоң рахмат. Негизи эле ошо Жапонияда жашоо шарттарын баяндап чагылдырып турасыз да. Анан балким кыргыз элине кандайдыр маданиятты көрсөткүңүз келеби же ошо блогтун баягы себебин айтсаңыз, эмне себептен андай блогду алып барасыз? Эмне себептен Японияга барып калдым? Эмне себептен Кыргызстанга пайдамды блог баштадым? Бул деген
Мен аялым деген Японияга кеткен себеби деген ана педагог да, филология менен заниматься эткен да. Анан биринчи мен аялым барып Кёотский университетте деген 3 жыл окуган болчу филология. Ошондо деген тиги становление, развитие системы эме тиги Япониянын школанын образованиясын полностью исследование кылган болчу. Бүт могул кандидатский жазган. Ушул деген кандидатский деген биздин балдар кичкей барды да 4 жаш, 5 жашта. Анан биринчи класска кирип баштагандан эле биз ойлоп койдук да. Мен күнүгө барам да, школага апарам, детский садка апарам, алып келем, көрүп анан порядогун, дисциплина, анан системада кандай болот, балдар вовремя укташат, турушат, тамак жешет, өзүлөрү тамактын эмесин барып жыйнашат, полду өзүлөрү сүрүшөт. Эшикте кородо мусор ташташпайт, өзүлөрү жыйнашат. Каждый пятница күнү, 5-күнү корону шыпырып таптаза кылып, бүт баарын жыйнашып турган, үйүнө кетишет. Детский садта, школада андан бетер сонун экен да. Анан ошонун баары мен деген аялым деген жазып, кандидатский защита кылып, для Кыргызстана. Ушу биз эмнеге биздин кемчилигибиз бар деп, анан Кыргызстанга пайдабыз тийгизебиз депчи. Кой, биздин балдар, мен ойлогон жокмун Японияга калып калам деп. Биз дагычы ойлогон жокпуз. Самое главное ошол Япониянын бүт нерсенин баарын сразу ала алып дедик да. Бүт сонун нерселерин көрүп алалы деп ушул билимден баштадык. Ушу билимден баштап 12 жылдык образованияны полностью исследовать этип, балдар чоңоюп өстү да, 12 жыл окуду да. Ошон борун жазып Кыргызстанга лайыктуу деп коебу жараганга. Ошонун борун жазып алып келип 2005-жылы китепти чыгарып, 2007-жылы защитага чыгып, биякта мартта защита кылып кандидатскийди алган аялым. Мен жанында бүт баарын чыкап жүрдүм, организацияльский работа. Сон келип вот азыр деген байкасам ал дагы орусча экен, орусча, потому что балким кыргызча тилге которуу максаттарыңыз барбы? Кыргыз тилине которуу. Ну, если Министерство образования сураса, пожалуйста, мен кыргызча азыр любой жерде переводчик бар да. А 2005-жылы бүт баары орусча сүйлөчү да. Кыргызча кереги жок болчу да. Андан кийин аны өтүп баштабады. Кыргыз тилине. Кыргызчасы жок. Но биякта деген ушуну көрүп, анан мен да баштадым да. Аялым деген тиги образованияны берип атат. Кой, мен деген технический жагын көргөзөйүн Кыргызстангачы, эмне пайдасы бар. Эми технический дегенде машина эмес. Тиги арыктын салганын, столбаларды койгонун, үйдү кандай салат, потому что тиякта постоянно жер титиреп турат. Мен барганда эле 7 балл жер титиреп, тиги эме күй эме деп коет, Хёго деп коет, Кобе жакта мына. Как раз 17 январда 30 жыл болду жер титирегеничи. Аябай 6000ден ашкан киши каза болуп калган болчу. Чоң жер титиреген 7 балл. Вот недавно телевизордон көргөздү. Анан 2011-жылы 9 балл болду. Фукусима деген уккансыңар, Токиодо бүт титиреп, бүт баары эме атомный электростанциянын 3 эмеси жарылып, короче, атомный 3 тиги эмне деп коет. Ну, короче, если эстесем айтып берем. Азыр эме тилиме келбей атат. Ошондой радиоактивный эме тиги пыл деп коет, жаа менен биз жакка кеткен да, зараженный зоналар бар до сих пор. Бүт иностранецтин баары бүт качышкан болчу ошондо. Япониядан, американский посольство, кытайстер, иностранецтер, даже Кыргызстандан самолет учуп келген, суу алып келишкен, гуманитарный помощь деп. Анда деген президент Отунбаева, Роза Отунбаева болчу. Ошондо анан кайра кеткенде, чартерный рейс кеткенде, Японияда Кыргыздын баарын чогултуп туруп кайра учуп кетишкен. Анан биз болсо аны уккан жокпуз, аны интернет эме связь жок болчу. Биз каяка кетмей элек депчи, балдар окуп атат, мен ал чыштап коюп, эмне Кыргызстанга кой деп, наоборот, ал японецтерге жардам берип, ошол жерде калып, кварталда бар да, бүт баары билет да, балдар спир. Деп ошол ойдон калып калдык. Биз деле кетели деп ойлогонбуз, бул радиация деген көрүнбөйт экен көзгөчү. Бирок киши өлүп калат экен, мен Чернобыльда көргөм да. Өз убагында, сайыс убагында. Ошол ойдон калып калдык. Деп анан азыр дополню. Деп в основном я снимаю бытовую тему. Быт өзүм жашаган магазинде, торговый центр, анан компания, анан кошуналардын үйүнө, достордун үйүнө бүтүрүп подряд тартып берем да. Обычный эле жашоо деп мага көп жазып атышпайбы? Балки обычный эле жашоону көргөзчү депчи, басып барып эле тартып берем. Могул интересный тиякта болуп калышы мүмкүн деп тартып салып коем. Анан TikTok'то баягы подписчигиңиз канча болуп калды? TikTok'то бүгүн Адилет келилекте, Адилет Ногойбаев келилекте, Япония ал келип кетпедиби? 60 000 болчу.
почему-то мен Японияны кыргызча, орусча чала сүйлөп аралаштырып салып баштаганда эле силерде TikTok иштеп атканда мага сразу 60 000 подписчик кирди. Анан киргенде деген кызыктуу эме да. Оказывается, көп тиги блогерлер, мен блогер эмесмин да ал убакта. Просто эле TikTokко жөн эле киргем да. Тиги комментарийге жооп беришпейт экен. Ооба. Туурабы? Ооба, жооп беришпейт көбү. Анан көбүнчөсү комментарийди отключать этип салышат экен, блокировать этип, комментарий жазбасын деп. Мен болсо нет, наоборот, мен совет убагында тарбия алган кишимин да. Мен обязательно дисциплинированный, мен суроо келсе мен жооп беришим керек. Анан мен бүт комментарийдин баарын окуйм, отуруп алып. Башым тердеп, түшүнбөгөн жерди кыргызча жазышат да. Ошондон баштап мен кыргызчаны кечирип койгула да. Кыргызча окуганды билбечимин, орусча да бүтчү. Тиякта мен япон тилин орусча жаттайм. Анан кыргызча ошо тантырап атып, тиги окуп, анан бүт бары эме просьба. Сураныч. Байке тигини тартып койчу, байке муну көргөзчү, анан аны көргөзчү, эжелер жазышат. Кийим көргөзчү, косметика көргөзчү, магазинди көргөзчү депчи. Деп аны кокуй деп анан комментиге кетип баратканда көрсөм эле сразу барып тартып коем. Мына подписчика сурадым деле, мына мен тартып атам деп. Анан просмотрлар көп переживать этпечимин. Анда деген монетизация жок, силер айтасыңар го, байке канча акча миллион таап атасың деп. Вообще акча албайм. Альтруистмин. Мен пайдасын тийсин деп. Анан бүт бары комментарийде жакшы жазгандар да бар, жамандар да бар, анан сөккөндөр да бар, анан оскорблять эткендер да бар экен, унижать эткендер да бар, анан көтөргөндөр да бар. Ну ага тиги Адилет айткандай, байке бышыш керек депчи, быштым. Быштым. Азыр бүт комментарийге лайк басып барам, жооп берем. Если жооп берип, лайк басып, жооп бере албасам, видео отчет тартып айтып берем. Бүгүн эртең менен мына мен басып баратып, видео отчет айтып бердим. Мындай вопростор жоолор келди. Мынакей ушундай деп мен эртең менен бүт салып койдум. Стараюсь. Эми баягы Жапонияда көп жүрүп, баягы Кыргызстанга келгенде өзгөчөлүктөр болуп турбу, байкап атасызбы? Конечно, вы что? Конечно. Кандай өзгөчөлүктөр болуптур сизге баягы? Тиги японецтер айтат, атаримай деп коет, потому что тиги да. Хочешь ты не хочешь, технология келип атпайбы? Интернет келип атат, телевидение келип атат, айфондор келип атат, Galaxy, Poco, Redmi'лер келип атат. Азыр любой айылга барсаң, апашкалар, аташкалар телефонду сылап коюп, кучактап, уктап жатышат. Ну, эми тамашалап атам. Жок, чукула деп айт деп. Билбейм. Туурасы кандай, чукулайбы же сылаппы же кандай экен, ну. Эми тамаша катары. Деп азыр бүт кичке балдар бүт телефон менен жүрүшөт. Азыркы балдар деген бизге караганда, мен 65 толом, мага караганда алар деген телефонду, интернетти жакшы билишет. Мен көчөдөн кетип баратып, ай, балам токто, давай, эме Wi-Fi'ды как поделиться депчи тиги. Эме бар го бир поделиться своим сигналом, Wi-Fi чужим человеком, потому что ал деген байкуш эмбактын ача албай атат. Ошону да үйрөтүп, сураштырып. Молодцы, келип атат. Интернет келди, значит, уже кругозор, элдин кругозору көбөйдү. Мурункудай телефонго чуркабайсың, үйдө телефон жок азыр. Сайыс убагында телефон алыш деген, үйгө телефон коюш деген, это эме орден герой эме алгандай эле болчу. Ал телефон по распределению болчу, үйдө телефон турчу. Өзгөчөлүктөр демек азыр жакшы Кыргызстанда. Конечно. Силер хотите, не хотите, много современный технологиялар менен басып баратасыңар. Силер уже экинчи Япония болдуңар. Мен ачык эле айтам. Потому что машинеңер японский, камераларыңар японский, магазинде японский товарды, продукты, кийимдериңер японский. Только гана сүйлөгөнүңөр пока орусча, кыргызча, англисче сүйлөп атасыңар, кытайча. Ну это со временем устаканится, туурабы? Ошо мага бүт бар айтат. Мен келип айтканда, 10 жыл мурунчу. Эй, силер деген Япония жетпесе, сапарчик, ты чё деп айтчы. Биз Япония, у нас все японское, бүт бар. Не сен мактанып атасың. Биз наоборот алардын ашып баратабыз деген. Ошондон кийин мен унчукпай калдым. Точно депчи. Ошондой эле болду. Японецтер жүрөт, посольство бар, тиги фирмалар бар, Япония менен көп балдар иштеп атат. Даже японский билген балдар аябай көп экен. Тиги өкмөттүн жардамы менен Японияга барып окуп келип атышат. Туурабы? Шарттар көп эле түзүлүп атат окуучуда. Айтып атпаймынбы? Эми баягы билим системасы жөнүндө сүрүшсөк, негизи эле ушул
12 жылдык образование. Ошо Жапониядагы билим системасын баягы Кыргызстанга колдонсок болобу? Конечно. Конечно, алардын вот уксаң, мына бияк коюп коеюн. Алардын системасы 12 жылдык система баягы Сайыстын убагындагы тиги детский сад, анан школа ошондой эле. Один за всех, все за одного. Пионерия, Октябрята деген болгонбуз да биз, комсомол болупчу. Точно ошондой эле. Эч кандай өзгөрүш жок. Только алардыкы более мындай терең да изучение предметов. Например, смотри, менин балдарым 1-класска барганда, 1-класстын бараардын астында уже детский садта 3 жыл барып калышты да. Алар деген ырдашчы, музыкальный инструментти ойношчу, не обязательно комуз, пианино, анан жана ооз комуз бар го жана. Деп, или флейта, бүт үйрөнүшкөн, анан тиги рисованияны билишчи, физкультура, атлетиканы билишчи, анан тиги японский иероглифтерди жазганды үйрөтөт. Понимаешь, уже он уже школа, он уже идет как тиги институтка өткөндөй барышат. Детский 1-класска аларды деген, например, частный тиги аябай кымбат университеттер бар да. Алар деген 1-класска өтүш үчүн экзамен бериш керек. Жөн эле өтө албайсың. 1-класстан баштап эле экен. 1-класстан баштап, например, элитный университет өткөнгө келсең, барып экзамен берип, 1-класстан уже экзамен берип, анан 1-класска өтүшөт. А если обычный окуйм десең, государственный школага 6 жыл эмес, начальный школа 6 жыл обычный мектепке барып окушат. Окушат, Ошол жерде окууга киргенде математика, физика, естествознание, анан тиги общий образовательный порядок, история, анан тиги любой школада, даже Америкада жок, даже Кореяда жок. Бассейн бар. 25 метрдик бассейн. Каждый школада бассейн бар. Анан 1-класстан 6-класска чейин питание бесплатно. 6-класска чейин берилет. 6-класска чейин начальный школа. Бесплатная. Анан тиги обязательно форма свободная. Любой форманы кийип барасың. Каалагандай кийим кийип барасың. Но тиги рюкзагың безопасный болуш керек. Ал деген жер титирегенде защита болот. Рюкзакчы. Анан суга түшүп кетсең, ал деген спасательный жилет болот. Ошондой рассчитан. Анан шапкасын кийет, кепка. Бул жеринде фамилиясы, адреси и группа крови жазылып турат. Ну, вдруг под машинаның астына кирип кетет. Жыгылып калса, скорый эметип калса, обязательно эметип турат. Анан школга барганда карта менен барып, карта менен келет 6 жыл. Вот мен силерге просто начальный кичкей балдардын школасында эртең менен саат 8:30 школга барыш керек. Кварталда, мына силер азыр телестудияңар бар го, бул жердечи. Бул жерде бир квартал бар да. Ушул жерде 6-класстын балдары деген биринчи чыгышат. Например, 50 бала окуса, 10-10 бар да ар кайсы. Старший чыгат 6-класс. Ну, эме старший. Анан 4-чү, 5-чү, 3-чү, 2-чи, 1-класстын балдары чогулат. Алар тизилет артынан. Анан ошо 1-чи, 6-класстын баласы басат. Тилер артынан басып барат. Школго карта чийилген, ошо карта менен барып, карта менен келишет. Лишний жоголуп кетип, бир жакка кирип кеткең болбойт, ата-энеси сасана болот. Туурабы, школдон чыгып жалжаңдап басып кетип, ойноп кетип, андай болбойт. Обязательно карта менен үйүнө келип, сумкасын тыштап, шапкасын тыштап, анан тиги ата-энесине записка или айтып, или записка тыштап, ойногону кетет. Мен тиги Насиптин үйүнө кеттим ойногону, или тиги Гүлнаранын үйүнө кеттим деп жазып коет. Обязательно эме болуш керек, сообщение, потому что жер титиреп калышы мүмкүн, тайфун келип калат бизде, ошондо балага кетти, эмне болду деп ата-эне издеши. Чоң проблема болушу мүмкүн. Абый кырсыктар көп экен да, Да, аябай бүт сактанып турушат. Ошон үчүн аларга акчтар кичкей, постоянно учурашып, постоянно эметишип, уже мындай болуп калганда, постоянно даярбыз биз. Эмне болуп кетет, эмне каяктан эмне келет деп, постоянно напряжение эмес, ну постоянно даяр болуп турат да. Ошондой да Япония. Эми баягы салттуулук боюнча сөз кылсак. Кайсы эмне? Жапониянын салттуулугу боюнча деги эле маданияттуулугу боюнча сөз кылсак. Мындай культура. Культура боюнча. Мен көп сөздөрдү билбейм, баягы кечирип койгон. Культура боюнча негизи эле ошо баягы Жапонияда маданияттуулугу Кыргызстан менен салыштырмалуу кандай болот? Маданият, по-моему, жер жүзү боюнда бирдей эле болуш керек. Бирдей эле дейсизби? Бирдей эле, просто биз орусча кирип калдык да, культуранын баарысы азыр кыргызча мен билбейт экенмин, но всемирный наследиянын баарын орусча жаттап атпайсызбы? А сейчас болсо интернеттен бүт бара алып атышат. Анан культура деген бүт жерде бирдей эле. Например, бизди башка өлкө менен салыштырганда биздин культура
выше стоит. Например, Кыргызстандан балдар, жигиттер келип атпайбы окуганы. ооба. Аларды японецтер көрүп, биз аябай эмебиз да, прежныйбыз, анан тиги усидчивыйбыз, анан аябай любознательныйбыз да. Биз окууга ушу вот мен канча көрүп жүрөм, балдар келип жанталашып, бүт баарын жаттап, окушуп, анан порядок дегенде порядок соблюдайбыз. Аябай эмебиз да. Ойлоп көрсөм, ушу японецтер менен бир тууган болгонбуз да, мурун. Ошол бизде бар экен да. Башка өлкөлөргө караганда биздин балдар окуганы келгенде японецтер менен батыл сиңип кетет экен да. Вот мен азыр тиякта жүрсөм, мени кыргыз деп ойлобойт эчким, мени японец деп ойлойт. А бияка японецтер келсе, силер ойлойсуңар кыргыз келди деп, туурабы? Ошондой эле анын культурасын, я не знаю, конкретно сурасаң мен жооп берейин. А общий мен Айта албайсыз. Айта албай атам да. Хорошо, ладно. Эми үй бүлөңүз жөнүндө кызык болуп атат да. Азыркы балаңыз баягы эки балаңыз бар деп атпайсызбы? Эки балам бар. Кички кезден баштап эле Японияга барды, окуду дедиңиз. Анан көбүнчөсү бай жапон тилинде сүйлөйбү? Кыргыз тилинде кандай? Ал дагы больная тема была. Была, это болгон. 2003 жылы келгенбиз. 5 жыл бияка Япония келбей калдык да. Тиякта балдар окуп калды, мен иштеп калдым. Мен да окуп калдым да. Мен Рицумейкан университетинде 5 жыл окугам. Тиякта Японияда азыр ошол Рицумейкан университетте японский правительство, биякта Кыргызстандагы балдар, кыздар ошол менин университетим бар, окуп атышат бүт бар. Эки университет бар. Рицумейкан основной университет бар, анан азиатский бар да. Азиатский Юго-Восточный Азия окуйт. А менин университетиме в основном азыр көп киши келип атат, где-то 30 бала келип азыр окуп атат. Кыргызстанданбы? Кыргызстандан, деп анан эки балам 95-жылы эки балам менен барып, азыр уже 35-ке чыгып калышты. Балам 36-га чыкты. Инженер по микрочипам. По микрочиптиги эме деп коет. Ал деген чоң заводто иштейт, японский компанияда. Создают роботы, машины для производства айпадов, айфонов, технологий. Ошону американский Apple'га сатышат, Япония. Ошол жакта иштейт, разработка жасап, өзү физик, математик. Көбүнчө жапон тилинде сүйлөйт. Сүйлөгөнү да жапон тилинде сүйлөйт, англисче сүйлөйт, орусча сүйлөйт. Орусча сүйлөйт. Кыргызча түшүнөт. Кыргызча түшүнөт. Потому что бияка келбей калды да. Бир жолу келген, тиги туугандарыбыз менен жолуксак, туугандар келип, "Ай, бул балаң эмне, дудук кыргызча сүйлөбөй кетчи?" Деп анан мен унчукпайм да, мен да жанталашып кыргызча сүйлөйүн дем. Анан кызың кыргызча сүйлөбөй калыптыр. Анан, биздин семья орусча сүйлөчү да. Анан эшикке чыкса балдар, бул эмне, бул японецпи, эмне кыргызча билбейди. Анан балама кичине папа, я не могу на кыргызском объясняться, я могу на русском десе, тилер кыргызча сүйлөп, орусча сүйлөп, ай потерпи, убагы келет, анан үйрөнөсүң, ал не проблема дедим, силер кичикейсиңер, өнөсүңөр деп, кеткенден бойдон ошол ойдон балам бияка келген жок. Бирок баягы кыргыз тилин үйрөнөм деген өзүндө эмеси барбы? Жок, ага убакыты жок, потому что университет, школада япончо, англисче, образование полностью японский, английский алды, университеттагы японский, английский алды, анан иштегенде японча иштейт, окуйт, разработкасы японча, ал японец болуп калды. Кыргызча менен кыргызча үйдөн сүйлөйм, ал түшүнөт, анан орусча жооп берет мага. Да, папа, поехали туда, давай сделаем это. Анан кыргызча 30 жылда киши унутуп калат. Кызым болсо кыргызча сүйлөйт, турк языгында сүйлөйт, орусча сүйлөйт. Москвага кетиргем, 7-класста окуп жүргөндө бир айга Москвага жибергем, командировка бар. Москвага барып, орус тилин жаттап кел деп. Кызымды солдат кылыпчы. Ал менин кызымды как солдат кылып, как будущий разведчица кылып, воспитание жасаган болчумун. Өзүм вот, любой киши баланы можно слепить дегендей. Картаны карматып, Москвага барасың, карта менен жүрөсүң, монтип жүрөсүң, бир адашпайсың деп, бир ай барып орус тилин жаттап келди. Анан студент болуп окуп жүргөндө, Ямагучи деп, Абесанын родинасында. Папа, мен Америка бир жылга барып келейин дегенде, давай барып кел деп, Америка кетирдим. Мен тоже картаны карматтым, Нью-Йоркто бир жыл жашады, кытайлар менен студия деп коет, бир кровать $300 төлөп. Эме Нью-Йорк аябай кымбат да, гостиница деген өлү да. Анан кытайлар менен бир койканы снимать этип $300 деп эме деп
кайсы университет экенин билбейм, Гарвардпы бирдемени окуп келди, 1 жыл окуп английскийди суудай сүйлөйт. Азыр Японияда турат. Японияда. Ошо анан Нью-Йоркто жүргөндө метролорго түшүп, папа, метролор грязный экен, сасык экен деп, после Японии барып калды да. Анан мага велосипед жиберчи деп айтып калды. Анан ладно деп туруп эле, алюминиевый жеңил велосипед барбы? Ошону жүктөп туруп, касканы салып, тиги эме наколенниктерди, перчаткаларды, фонариктерин жасап, звоноктордун замогун салып туруп, бул кичке складной кылып туруп эле почтамен салып жибердим Америкага. 1 айда жетип калды. Анан ошентип 1 жыл велосипед теп, Нью-Йоркту бүт билет азыр. Недавно баягында 1 жыл мурун барып келди өзү Нью-Йоркко. Барып, папа мен барып келейинчи депчи, анан барып келди, гостиницага токтоп 15 күнгө. Анан айтты, цены баягы өзү жашаган жери районду көрсө, баасы аябай өсүптүр. На продукты 2 раза, тамакка 3 жолу өсүптүр. Анан шаар аябай кири болуп калыптыр, анан тиги уурулар көп болуп калыптыр. Анан мында кетип баратканда телефонуңду жулуп кетет экен, чөнтөгүңөн колуңан жулуп кетет экен, анан мынтип постоянно байлап жүрүш керек экен деп айтты. Анан теле эмес, велосипеддин замокторун кесип урдап кетишет экен, дөңгөлөктү тешип кетишет экен, короче, безопасность эме кичине ылдый болуп калыптыр мурк караганда. Тентек адамдар көбөйүп баштаган экен да демек, э? Да. Ошентип кызым билингвал, любой языкка сүйлөйт. Тем более азыр ал менин кызым деген 10 жыл мурун, 12 жыл мурун Северный поток 1, Северный поток 2, турецкий потокту ушу Италия жерди эметип салды. Газпромго трубалар, японский металл сатып, трубалар сатып. Эми Жапония боюнча негизи эле Жапонияда Кыргызстанга салыштырмалуу баягы кымбатчылык ал жакта эле же? Кымбат, аябай кымбат. Бияктан кымбат, аябай эле. Бияк пока кымбат эмес деп ойлойм. Ойлойсузбу? Салыштырасыз да баягы? Мурункуга салыштыргандан мурун тиги дүкөнгө кирип, 300-500 сомго алган продуктларың азыр деген 3000-5000ге чыгып кетиптир. Бир аз кымбаттаптыр. Кымбаттаптыр, потому что тиги Японияда аябай эле где-то 40% кымбаттады бүт баары. Свет, энергия, продукты, нефть, бүт нефттен кетип атпайбы? Нефть баррели азыр деген мурун $50 болсо азыр 77-80ге чыкты. Автоматически андан май чыгат да. Тиги тамак жасаган, бышырган май, анан пластик мол, пакеттер, салафандар бүт нефттен чыгат да. Естественно, бүт баары көтөрүлдү. Анан последние 3 жыл тиги связано специальный военный операция менен тиги Россия менен Украина. Ага карата бизде дагы бүт тиги удобрение Россиядан келчи, газ келчи, нефть келчи, анын баары кирбей калды санкция болуп. И азыр бизде бүт көтөрүлүп атат. Ошон үчүн японский правительство будущем дагы 20 атомный электростанция салган атат. Бүт префектураларга салган атат. Не чоң эмес, баягы чоң Чернобыль эмес, мини деп кичкейин өзүлөрү разработка кылышты. Тиги 2011-жылы жарылган атомный электростанция аны американецтер салып берген. Алар не предусмотрели землетрясение, анан 45 метр цунамини не предусмотрели, генератор деп коет. Силерде свет өчкөндө эчте генератор иштейт го. Ошону алар 12 метр болуп коюштур, тиги высотасын, бийиктигин. А цунами болсо 45 метр келди. Ошол тиги свет өчкөндөн кийин жер титиреп токтоп калат да, бүт автоматически тиги счетчик иштейт, выключается. Анан бир 45 мүнөттөн кийин цунами келип, генераторго подключение кылгандан кийин анын баары суу, короче, океан болуп калды да, өчүп калды. И тиги ичиндеги урандар постоянно кайнап турат да, энергия барабайт. Чыккан эмеси жок болуп калды жолу, анан жарылып атпайбы? Жарылды, ит эле болбоду. Бүт заражение. Эми Жапонияда тамактар боюнча сүйлөшөлүчү байке. Давай. Кыргызстандагы баягы беш бармактарды сагынасызбы барганда? Да, сагынам. Балким ошо Жапониядагы баягы сиз тааныштарыңызга беш бармактар жасап берген учурлар болдубу? Конечно. Тамактары мына деп келгиле. Вот силер айтып атасыңар, Япония барганда тамак жасап бересиң деп. Это мына корона бүткөндөн кийин баштап, 19-жылы корона башталдыбы? 3 жыл болуп калдыбы, канча болуп калды. Ошондон кийин студенттер келип баштады. Чисто Кыргызстандан анан даже туристтер келип баштады. Ошон үчүн азыр Япония көп кирип атат информация. Ага чейин деген кыргыздар жакта жок болчу, японецтер тааныбачы.
А биз баргандан баштап эле мен школага балдарым баргандан баштап эле силер кайсы өлкөдөн келдиңер? Биз Кыргызстандан деп анан школда деген тиги ознакомительный занятия бар. Ошол жерге барып биз аялым экөөбүз балдар менен борсок жасап, мен үйдөн Кыргызстандан өзүм комуз жасадым. Тияктачы, жыгачтанчы комуз жасадым настоящий, даже көргөзсөм. Анан бешик жасадым. Колум менен. Мен деген плотникмин да, мен 10 жаштан баштап нарында үй салгам да, там салгам. Мен электрик, плотник, сантехник, бүт, короче, тиги баштыгын жасайм, ну, на все руки да. Кичке кезимде мен аябай ушундай образование өзүм көргөм да. Комуз, бешик, анан балалайка, потому что алар деген Кыргызстанды билбечи, биз Советский Союздан келдик десек, алар до сих пор ойлоп атышат, любой СНГден келген кишилер бүт баары россиянин деп коет, орустар деп коет. Вот. Анан ошонун баарын бойлер жасап, неметип школада тамак, борсок жасап, тиги плов жасап, ошентип школада это есть, естественно. Менин балдардан башка эч ким окубайт да. Анан мен ошентип 12 жыл начальный школада Кыргызстанды рекламировать этип жүрдүм, көргөзүп, айтып барып, это естественно. Анан средний школада 3 жыл, анан старший школада да барып, вот кыргыздар деп знакомить этип, анан алар бүткөндөн кийин уже университетке чакырбайт, уже все алар тиги японец болуп кетишти да, уже кирип кетишти, анан эч ким иши жок. Анан ошондон кийин тиги YouTube чыкты, Facebook чыкты, Одноклассники, ВКонтакте, Рутюбе, бүт барына тиги Твиттерге, бүт барына мен кирип, анан кой деп, анан тиги Японияны тартып, Кыргызстанды тартып, басым русскоязычный соотечественниктер деп коет, Кыргызстандан Союз убагында кеткен кишилерге тартып салып аткан болчумун до открытия ТикТока. Сон. Анан баягы тамактарды бергенде эмне дешти, таң калыштыбы Жапония? Тамактарыбыз деген окшош. Окшош эле, көбүнчө ал жерде күрүч жанан балыкты көп жешет, Да, күрүч менен балык жешет. Но аларда пилав да бар да. Пилав деп коет японча, а бизде плов деп коет, аш. Туурабы? Анан биз күрүч жасасак эле, ай бул биздин эме күрүчүбүз турбайбы депчи. Только биз койдун эти менен жасайбыз, алар тооктун эти менен жасашат. Айырмасы ошол эле. Анан тиги биз лагман жасачубуз, кесме жасачубуз. Алар болсо аларда удон. Тиги баягы мына моундай кесеге тиги рыбы, тиги уханын эмесин, шорпосун куюп туруп, анан тиги камырдычы, тиги чоюлган салып туруп, анан ошону удон деп коет, кичине үстүнө тиги пиястан себелепчи. Анан удонду жегенде ал баягы шуруп деп жутуп алышат. Ошол кайф да, самый деликатес. Анан рамен барбы? Рамен деп коет, анан тиги раменду тиги Кореядан алып келип чаптап коюптусуңар. Рамен десеңер японецтер таарынышат. Рамен дешет. Рамен деп айтылат экен. Рамен деп айтылат. Ал раменди японецтер биринчи чыгарды, кургагынчы. Анын да киносу болгон, ал интересный. Камырдын түрлөрүн кууруп атып, бышырып атып, тинтип атыпчы. Анан есть 3 види бар. Обычный рамен бар, тиги кап раменчи. Анан морской бар. Анан карри деп коет, индийский карри. Индиянын тамагын булар өлө жакшы көрүшөт. Ой, өлө деп айтып алдым. Сонун көрүшөт, аябай жакшы көрүшөт да. Последний комментте өлө деп айтпа деп. Өлө деп айтпа, итти деп айтпа депчи. Анан тамагыбыз бирдей, фунчозачы, фунчоза. Алардын фунчозасы жана тиги эмечи, крахмалдан. Көбүнчө тамак крахмалдан жасашат. Анан бак эле биздин тамакта бирдей, но 5 бармак жок. 5 бармак эме. Например, ошо жер титиреген 2015 жылга чейин койдун эти жок болчу тиякта. Сатылбатчы. Инфраструктура, анан доставка, в основном тиги уйдун эти, чочконун эти, тооктун эти, анан перепелка, анан балык. Япониянын тамактары. Азыр мага айтышат, байке адал депчи. Я понимаю, адал деген недавно чыкты. Халал деген тоже японецтер недавно чыкты. Ал деген туристтер келип баштады. Мурун туристтер деген Америкадан, Европадан келчү Японияга. Азыр туристтер деген Юго-Востоктон келип баштады. Анан тиги Арабский Эмираттан, мусулмандар келип баштаганда, алардын просьбалары менен японецтер халал деген жазуун жазып, халал деп тамак аябай көп. Любой магазинге кирсең, эт, полуфабрикаттар бүт жазып турат халал деп. Печать менен. Все закон аябай көп. Халал ресторандар ачылып баштады азыр. Потому что аябай тиги Япония деген мына мага көп суроо келет да. Байке Японияга тартпайсыңбы? Эмне ал жакта пайдасы жок басып жүрөсүң депчи. Мен тартат элем, алып келет элем. Но алар жумушка албайт японецтер. Алардын системасы бар, закону бар. Компаниянын.
Алар деген, например, Ташкентти алалы, потому что уже Ташкенттен ташып атышат. Ташкентке келип предприятие ачышат, договор подписывать этет, например, Кыргызстанды мен айтайын да, например, бизде кайсы завод бар биякта? Дастан заводу бар мисалы. Дастан заводу бар. Значит, японский Toyota келет, тиги машинанын Дастанга келет, контракт записывать этишет, биз силерден рабочий сила алыбыз келет, 100 киши 1 жылга депчи. Биздин Дастан заводу, давайте, спасибо, давайте мы готовы дейт. Анда японецтер мынтип айтат, кадрды биз бияктан даярдайбыз, Дастандан. Значит, набираем 100 кишини молодых, до 25 лет, алар жашта апарат. 40тан кийин уже албайт жумушка. Деп жерден алар тил үйрөтүшөт. Сперва язык. Тиги мен японский центрге барып көргөзбөдүмбү? Начальный уровень деп коет. Учурашып, сүйлөшүп, өзүнүн атын айтып берип, анан эшикке чыкканда мен тияка барат элем, айтып бериңиз, анан тиги японец жооп бергенде түшүнгөнгө да, адашып кетпегенге. Ошол начальный уровеньди үйрөтүшөт. Анан тиги жумушта деген обязательно тиги иштеген жер таза болуш керек, дисциплинага үйрөтүшөт, порядокко үйрөтүшөт. Анан тиги обществонун эмеси бар да, правиласы. Бири-бири менен мушташпаш керек, урушпаш керек, кармабаш керек деп айтат. Тиякта Япониянын деген преступление болуп кетет. Кишини мынтип кармап түртүп жиберсең 3 жылга кетесиң. Кишини түрткөн үчүн эле. Түрткөн үчүн кармабаш керек аякта. Личный пространство деген бар. Кармабаш керек. Айтсаң мына мынтип айтасың, и то жаман айтсаң азыр тоже штраф, түрмөгө кетет. Оскорбление деп. Аябай азыр деген закондор аябай күчтүү. Аябай порядок. Японияда күчтүү экенде Кыргызстанга салыштырмаганда, чындап эле. Кыргызстан пока мы ага барабыз. Барабыз, но это убакыт керек. Дагы убакыт керек. Аны деген силер Японияга барып, институттерди, университеттерди бүтүп, анан бияка келип ошону силер киришиңер керек да. Тияка баргандан кийин давай иштегиле, жасагыла. Грантты жеп коюп эле отура берген болбойт да. Ну мен эч кимге айткан жокмун, тарынбагыла, но образно айтып атам, так что көп эметпегиле. Өзүңөргө албагыла. Значит, окутат, үйрөтөт, анан тиги, например, апарганда конкретно кайсы профессия деп, если ты подъемщик, тиги не деп коет, тиги машинелер көтөрөт го, автоподъемник. Тиги лифт деп коет го. Ошону үйрөтөт. Сен болсо тиги сантехник болосуң, сен болсо тиги болосуң деп уже конкретно бияктан примерно профессияны уже определять этип, группа кылып туруп, анан форманы кийгизет бияктан. Toyota'нын формасын кийгизип, эметип запасной ошо бүт чөткө болуш керек, таза болуш керек деп анан самолеттон отуруп алып апарып атышат. Узбектер Кореяга барып атышат, Сеулга. Мен постоянно учам да. Тиги аэропортко киргенде тизилип турушат, армейский взводчу. 60 киши. Анын сумкалары Toyota деп знактар менен, шапкалары, эмблемаларын алып кетип атат. Анан Японияга да ошентип вьетнамецтер, Бангладеш, тиги дагы кайсы Юго-Востоктон Филиппиндерди даярдап алып келип иштетип атышат. А биздин Кыргыздын балдарын алып барыш үчүн бияка японский компания келип ачып, үйрөтүп, тил үйрөтүп, порядок үйрөтүп, профессиясын определять этип апарбаса, тияка апарганда алар деген киргенде эле уже иштеш башташ керек. Потому что аякта капитализм, каждый саатыңа $6, $10 төлөп берет. А если сен барып алып, мен эчтеке билбейм, жасап албайм десе, зачем ты нужен такой? Туурабы? Вот ошондой порядок. Ошону угуп, билип, эсиңерге салып койгула. Мен постоянно видеода айтам. Балдар, тил жатташ керек. Тил жаттап фирма келип ачылса, ну, мен көрүп атам, японецтер аябай көп келип атат. Уже башталат. Но если сен высшее образованияң бар болсо, айтишник болсоң, сен өзүң эле барып аяктан жумуштап алсаң болот. Это уже преимущество. Но если образование жок болсо, ошондой фирмалар ачылса сонун болот го деп жайкага айтып коюш керек. Жайка кичине иштесе, не только одно село, один продукт деген я понимаю, но это не широкий болбой атат да. Аябай биздин балдар аябай акылдуу. Жумуш берсең чөткө аткарат. Анан обязательный да. Жасайбы, жасабайбы, келип айтат, байке бүгүн болбой калды, байке мен жасап койдум деп. Ошону японецтер на первом месте, хоренсо деп коет. Ответ, например, силер жаздыңарбы мага? Сапар байке качада келесиң, мен обязательно жазам, саат 10-чада келем депчи. А то канчада келесиң, түштөн кийин келем деп кой, анан түштөн кийин канча болот? 3 саат, 5 саатпы? Тактыкка көңүл бурушат экен да. Вот ошол.
тактыкка көрүнүшат экен. Кийинки суроо болсун, негизи эле баягы мыйзамдар боюнча айтып калдыңыз. Жапонияда Кыргызстанга салыштырмалуу мыйзамдар күчтүү депчи. Урурлук кылгандарга кандай чаралар колдонулот деги эле ошол боюнча айтып кетсеңиз. Уру? Мисалы Жапонияда урурлук деле кылбайт болуш керек ал. Бар, почему? Барбы ал жерде? Бар, естественно, биз кишибиз да. Биз деген кишибиз, только биздин сознаниябыз бар. Любой, мен, например, көп өлкөлөр көрдүм, бизде одинаковое поведение, одинаковый иштешет, одинаковый урдашат, одинаковый байышат. Жерде бирдей эле уруулар бар. Аякта баягы Азыр деген 2010-жылдан баштап тиги камера видеонаблюдение көбөйүп баштады. адамдын баягы лицосунан тааный турган. Андай боло элек, андай бизде, андай жок бизде. Бизде деп айтып алдым, кечип болду. Японияда жок. Это нарушение конституции. Нарушение прав человека. Это не авторитарное государство, это Кытай. Авторитарное государство. Башка өлкөлөр колдонушат. Японияда запрещено. Просто камералар бар. Азыр аябай көбөйүп кетти. Азыр чиркин, азыр үйүндө турат, эшикке чыксаң эшикте турат, паркка барсаң паркта чапталып турат. Но везде жазып турат: уважаемые посетители парка, здесь ведется видеонаблюдение 24 часа. Обязательно жазып туруш керек. Эскертүү Жөн эле камераны чаптап койбойсуң. Ал мыйзам бузуу болуп калат. Да, потому что камера чаптасаң деген сен кошунанын территориясын карап атпайсыңбы, көрүп атпайсыңбы? А тиги деген эмнеге сен мени наблюдать этип атасың деп, это закон боюнча может подать иск. Ошон үчүн камера бар деп обязательно наклейка чапталып турат. Ведется видеонаблюдение деп. Анан басынан өзүнүн үйүн жагын, мен үйүмө койгондо мен гаражды, парковканы и кире беришти эле тартам да. Анан артта үйдө көрүнбөгөн терезелерди тартып. Мындай көчөнү тартпайт. Көчөнү это государство. Анан сонун интерес да, тиги перекресткаларда силерде камералар турат го, нарушение, безопасный город. Андай бизде жок. Безопасный город жокпу? Безопасный город жок. Камералар бар, но безопасный город жок, потому что это нарушение опять прав человека. Мен машина алып, мен машина айдап жүрөм, мен каалаганды айдайм. Если я нарушил правила, но если на месте по факту меня поймал полицейский, көрүп калды, не только поймал, а именно полицейский көрүп калса эле, это уже все фиксируется. Уже это нарушение. Андан уже кача албайсың. Да, нарушил деп айтасың, кол коюп, штраф төлөп кете бересиң. Бир полицейский менен айтышпайсың. Потому что сен действительно нарушил. Японияда аябай жестко аны мененчи. Нарушение, например, машина айдап баратасыңарбы силер? Ремень тагынбайсыңарбы? Бизге 2 пенальти кирет. Анан $170 штраф келет. $170? $170. Анан смотри, эртеси чыгасың да, сразу квитанция келет, аны 1 жуманын ичинде төлөйсүң. Төлөбөсөң пени кетет. 3 айдын төлөбөсөң полиция келет, камайт. Ну, что, преступление да, сен преступление кылдың, тебе дали шанс оплатить штраф. Сен төлөгөн жоксуң. Значит, ты преступник. Төлөбөй качып жүрөсүң, туурабы? Анан түрмөгө турсат, ага киргенде уже $170 төлөйсүң, аяктан уже $17,000 төлөйсүң ужечи. Акча менен, только акча менен согут. Вот, анан 6 пенальти набирать эткенде 6 очко, балл. Пересдача кетесиң. Ти гаигечи, вождение, анан правила, кайра пересдача барасың, анан 6 саат видео урок аласың. Түшүнүп атасыңарбы? 6 саат видео урок, 1 саат сага правиланы көргөзөт. 2 саат тиги ДТПны көргөзөт. 3 саат тиги дорожный знактарды үйрөтөт. Анан вождение бересиң. Анан если агада акча төлөйсүң, $150 төлөйсүң. Это же капиталистическая система да, бесплатно эчтеке жок. Аны мен уккум келбейт, көргүм келбейт десе, 6 саат перекресткага барып турасың. Тиги полицейский эмен кийесиң, жанакы отражательди. Анан бул жерге чаптайт: уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения деп, общественный эме туруп, ошол жерде бүт барына флаг менен махат этесиң. Эй, айдоочулар, тиги жол эрежесин сактагыла деп 6 саат турасың. Или надо тияктан угуш керек лекция, или жолго туруп тиги эметиш керек. Анан японецтер уялчак да, барышпайт. Но эме, мен 2-3 досум бардык дейт, өлүп кетсин депчи. Анда маска тагынбачы, анда корона баштала элек болчу. Туруп ошол жерде туруп. Анан бар, кыздар бар. Мен, например, азыр тиги Японияда мен кетип баратканда обязательно тиги жолдун тиги, например, перекресткада тиги полицейский турат,
Анан жанында 3-4 турат флаг менен махат этчи. Тиги желтый флаг мененчи, эй, правила соблюдайте депчи, штраф диптир. Бактар уяп. Итте уялышат да, это же позор. Тиги доска позору бар го, сайсон. Ошондой да, итте уялат. Анан дагы эмне айтсам, тиги камералар болсо фиксирует азыр деген, вообще алар астыга өтүп кетти. Азыр автобус, такси, социальные службы, любой государственный машинеде камера 24 саат тартат камера. Сөзсүз тартыш керек ал. Тартат, это положено. Положено болуш керек. Анын артында жазылып турат, видеорегистратор. Тартылып атат деп. Жазылып турат, иштеп атат 24 часа. Анын астында да. Ошол, например, азыр силер биз жактан чыкканда, бул жерге магазинге баратканда, бизде сүзүп кетсе перекресткадан, пешеходный переходдон, полицияны чакырышат обязательно. Если машина качып кетсе, потерпевшийге сразу көргөн киши сразу полицияны чакырат, скорый чакырат, анан МЧС чакырат. Это закон. Закон. МЧС деген эмнеге машина кыпчылып калабы или киши жыгылып калса аны деген четко МЧСтин кишилери носилкага алат, салып берет. А скорый болсо только врачтар. Каждый выполняет свою работу. Например, МЧС келсе, да, доктор эмес да турабы, ал только МЧСник. Доктор келсе, ал только доктор, МЧСтин эмес. Полиция келсе, только полиция. Деп анан если качып кетсе, полицейский эме чоң плакат илип коет. 10 февральда саат 12ден 30 мүнөт өткөндө перекресток Ленина менен Чапаевада ушундай авария, ДТП болду, потерпевший мындай болду. Ушактан өткөн социальный служба, такси, автобус, грузовиктер, пожалуйста, предоставьте видеорегистратордун записин биякта кайсы Аламединский ровдуга, Аламединский ГАИге фамилия, телефон бүт жазылып турат. И биз ошону апарып беребиз регистраторларды. Японияда не обязательно регистрацию ставить, андай закон жок. Хочешь ставь, хочешь не ставь. Можно без регистрации, андай жок. Биякта закон чыгарасыз атпайбы? Положено депчи. Андай жок. Свободно. Но социальные службы, такси, автобусы, пожарные, милицейские машины, государственный, МИД, МВД, КГБ, бүт видеорегистратор 24 часа работать должен, обязан. Поэтому преступление раскрывается 5 минутта. Урлар бар, телефонды мошенниктер биз 10 жыл мурун өткөнбүз, М-банкты, азыр силерге келди. Анан үйлөрдүн тиги звонить этип, мен авария болдум, акча салып кой деген аны өткөнбүз. Азыр банкоматка акча аларда, биякта камераларда тиги уже кишинин жылганынан сен тиги бирөөгө акча салам деп шашып жатпашып каласың го. Ошону камерадан фиксировать этип полицейский келет. Участковый келип, кечирип койсуз, сиз акчаны канчага кимге берген атасыз, биз жардам берели дегенде эле ушу мага звонить этишти, ушинтип дегенде эле алар, бул деген мошенниктер деп эле сразу кармашат. Потому что карып калган абышкалар, тиги апашкалар билбей калышат, аларды качкалар. Ошол аябай көп, жыл сайын бар до сих пор. Интернет болсо молодежь алданат. Подставной сайттардан акчаларын алышат. Это тоже проходили. Анан камера деген ошол, дагы эмнени сурадың, да айтып койсоң, ата мен башка жакка кирип кеттим. Мыйзам боюнча сурадык да. Мыйзам, закондор күчтүү. Если законду бузсаң, түрмөгө отурасың, штраф төлөйсүң. Ал жерден баягы акча берип чыгып кетүү деген жок да. Андай жок. Андай жок. Андай жок, акча берип андай жок. Значит, преступление болгондо урдап бирөөнүн, например, мына эшикке чыгып, мен сенин тиги камераңды алып койсом, сен эме звонить этесиң полицейскийгечи, тиги участковыйга. Ал келет, сенен заявление алат, тиги бештин камеранын атын, номерин бүт жазып алат. И сразу тиги общий электронный системага кирет. Киргенден кийин анан издеп башташат. Анан камералардан карап эле анан билип коюшат, бул алган турай каяка кетти деп эле сразу кармайт. Кармагандан кийин алар деген полицейский управление алып келишип, дактилоскопия, сүрөт ба метраж. Деп анан ошол жерден, если ты опасный преступление кылсаң, камап коюшат ИВСке. ИВС, анан СИЗО деген это временное содержание депчи. Ошол жака 1 айга камашат. 1 айдын ичинде документтердин баарын, потерпевший, свидетельдерди фиксация кылышат 1 ай. Ошонун баарын толтуруп, анан 1 айдан кийин сотко жиберишет. Городской сотко. Сотко барат, сотко барганда сот уже решает, посадить, отпустить или штраф взять.
3 эме менен. Ну если тиги рекомендательный письмолор келет, адвокатты нанимать этип башташат, адвокат если кошуналардан сурап келет, бул жакшы киши десе эле, ну действительно жакшы киши болсоң, иштесең, акчаң, доходуң болсо, семьяң болсо, үйүң болсо, тиги безработный болбосоң, обязательно чыгарып жиберишет. Только штраф төлөйсүң. И все. А если сильный разбой, грабеж, воровство болсо, түрмөгө кетет. Түрмөлөр несовершеннолетний түрмөлөр отдельно, общий түрмө бар. Ал общий түрмөсү биздин тиги санаторийге окшогон эме да. Аякта алар иштешет, жашашат, акча алышат, окушат. Кылмыш кырсыктан негизи эле ары кылсын. Да. Кыргызда айтып коет го, Кудай анын бетинен ары кылсын депчи. Ну да, анын үчүн порядок, Закон соблюдать надо. Закон күчтүү болсо баягы ал жерде кылмыштуулук аз болот. Ну да, потому что орустар айтат го, любой өлкөгө барганда ошол жактын законун, мыйзамын сакташ керек, ошондой. Сакташ керек, анан сыйлаш керек. Сыйлаш керек обязательно. Уважать надо. Эми Жапонияга качан кайра сапар тартайын деп жатасыз? Мен азыр деген 16 февраль азыр. Февраль. Мен тиги пенсия чыккан кишимин да. Мага без разницы, воскресенье, понедельник, каждый күн эле выходной да. Ну, это так, образно. 16-сында Москвага учуп кетем. Москвага барып, как раз 23 февралда ошол жакта майрамдап, анан Москвада көп сайыстан убагында кеткен досторум ошо Москвада жашашат. Анан Японияга келип, Киото университетте окуп кеткен москвич досторум бар, физиктер, алар да бар. Анан ошо Москвага барып, тиги сайыс убагында деле баргам мен 40 жыл, 45 жыл мурун. Последний ушул 2024 жолу эле 3 жолу барып келдим. Мага жагып калды, кызым айтты: "Папа, Москваны барып көрүп келчи, аябай сонун болуп атат" деп. Аякта өзгөрүш көп болуп атат. Ошол өзгөрүштөр бияка келип атыптыр. Так что Москва менен Бишкектин айырмасы жок. Автобуста чуркап атат, машина жүрүп атат, переходдо четко бүт бар свет өргөнү бүт бар өтүп атат. Автобустар мына өзгөрүү. Эң самый сонун автобустун остановкада токтоп калышыптыр. Нет, ну это же радость. Мурун кандай эле? Каалаган жерде токтоп десе, токтоп эле эшикти ачып эле киришип, секиришип эле. Азыр эртең мененки 6-да 4-тө мен жүрөм. Эртең менен 5-6-да уже автобуста чуркап жүрөт. Не это ли этот кайф дегендейчи. Мага машина кереги жок, менин машинам бар. Но мен азыр Тулпарды алдым. Спокойно 20 сом, это же вообще вообще бесплатно. Отурам, каалаган жерге, анан айдоочулардан интервью алам. Кандайсыңар деп. Тем более таанаган кишилер менен сүйлөшүп, кажылдашып, автобустун ичинде бүт баары менен таанышып, сүрөткө түшүп, видео тартып, жыргап жүрөм. Демек өнүгүү жолундабыз Кыргызстанда. Да, анан тиги банковский система астыга кетиптир. Например, бизде эм банк жок Японияда. Анан тиги платежный система башкача, только наличка менен. Потому что мошенниктер көп, анан деген аякта банктарга көп ишенишпейт. Акчаны электрондо алып жүрүшпөйт. Тиги үйдө кармашат, сейфте, погребте, анан алтын алышат. Алтын. Неберелерге, балдарыңа деп алтын же тиги бриллиантовый сережкалар или тиги саат, дорогой саат, тиги эмне эле, унутуп да калдым. Браслеттерби? Жок, саат, алтын сааттар. Алтын саат. Знаменитый Rolex'терди алышат. Жемчуг, Rolex, алтын шакек-макектер ошонун баарын тиги кийинки муунга деп баягы атып коет экен да. Да, наследство беришет. Потому что банк деген любое время может закрыться, обанкротиться. Бул ушул жерден бир нерсени айтып коеюн, баягы Кыргызда көбүнчө мал менен да. Вот. Бизде мал менен. Точно, вот. Ал мал жоголуп кетпейт, туурабы? Ал наследство. Ошол. Жапонияда болсо өзгөчөлөнүп баягы ал жерде буюмдар менен. Буюмдар менен, анан үй, жер. Үй эмес, жер менен. Вот 1 сотка жер, 2 сотка жерди алып коюшат, ошол по наследству кете берет. Ал үй бузулат, парковка салынат, магазин салынат, арендага берилет. Здание салынат, 15 жылдан кийин, 2 жылдан кийин ал полностью сносится, жер сеники. Самая первая мечта японца — купить себе участок, чтобы построить дом, анан купить участок, чтобы этот могила, мүрзө. Тиякта жер жок да, аны да сатып алышат, фамилийный жерди сатып алышат. Анан ай сайын арендага акча төлөшөт. Мүрзөсүнөбү? Естественно, ал деген храмдын жери да. Ал Япония деген бүт сатылган. Тиги 1000 жыл мурун эле бүт частный собственность болуп калган. Азыр
бирдеме салам десең же сатып алыш керек же арендага алыш керек. Ошо мүрзөнүн балким баягы арендасы бүтүп калса кандай болот анан? Бүтүп калгандан кийин ал Төлөй албай жабылат, калса, төлөй албай калса. тазаланат, анан ташты болсо тияка апарып коюп коет. Мен бир күн тартайын, тиги өлүп калган тиги жоголгон таштар турат, фамилиялар мен бизге жийип коет. Калат ошо бойдо. Буюш анда сиз Жапонияга барганда ошону тартыңыз, биздин суранычтар Тартам. боюнча. Анан дагы бир момент, например, как байыш керек. Ну, жер, естественно, мечта японца купить землю, дом. Сейчас азыр деген банктарда проценттер, самый процент 1,5% банкка салсаңчы. 1,5% эме алат. Биякта 16-20 андай жок аякта. 5%, 1,5. 1%, ана 0,9% байысың да, акчаны салып койсоң вроде байысың. Анан алар деген парковка, жер алды да. Парковочный стоянканы жасашат, платный. Ошондон итте байышат. На первом месте. На втором месте тиги силер деген азыр чет өлкөгө барып жүрөсүңөр да. Тиги автоматтар бар го, тиги мороженое, кока-кола алган. Ошонун местасы дагы платный. Ошол жерге деген кока-кола менен тиги контракт түзүп, сенин жериңе 3 автоматты кока-кола коюп коюп, төлөп берет. Бирок бизде Кыргызстанда эле бар азыркы учурда кофелерди коюп башташты. Мен мага айтпайт эчким азыр сенден угат. Азыр жакында эле ушул нерсе мына 2 жыл болуп калды кирип калганыначы. Арендага ошондой баягы техниканы алышат, кофенкин алышат, же бир эменкин алышат, анан ошо менен. Анан дагы бир проблема айтып коеюн, пробкаларды. Машиналар эмнеге көбөйүп кетти Кыргызстанда. Японияда де машина сатып алдында, автосалондо сен машина заказ уже бүткөндөн кийин ГАИге алар деген сообщение жиберишет. Телеграмма, ушундай тиги Сапарбек капитан эме машина алам деп атат. Тиги чоң Land Cruiser, например, 600. Анын метражы чоң да, 5 метрден. Ошону ГАИ үйүңө келет. Сен үйүңүн территорияңа келип ченейт. Ошо Land Cruiser батабы, батпайбы. Батпаса, тиги автосалон эме айтат. Парковочный местаңыз жок экен, бере албайсыз. Жок, арендага истеңиз местаны. Катырак алып келди. Значит, мен үйүм жанында гараждар бар да, чоң гаражда, мен тартатпаймын. Ошол жерге барып хозяин менен договор түзөсүң, 10 жылга, 20 жылга, мен Land Cruiser'ымды ушака коем депчи. Анан ошону автосалонго берсең, алар ГАИге звонить этип коет, анан автосалон сага сатат машинени. Но эме 6 айдан өйдө бүтүш керек. Азыр деген Японияда не хватает микроэлементов, очень дорогих материалов, и потому что Кытай азыр өзүнүн автомобиль строениясын көтөрүп баштабады. Бияка запчасть кирбей калды. Микрочиптер, редкий металлдар кирбей калды. Ошон үчүн 600 Land Cruiser заказ берсең 4 жыл бүтүш керек. 4 жыл бүтүш керек. Азыр баягы Кыргызстанда көп машина кирип байкап атасыз. Ал келгенде баягы кымбат машиналар көп экен Кыргызстанда, Японияга караганда салыштырмалуу. Биякта тиги достойный, крутой машиналар көп экен. Но Японияда жолдор узкий. Анан мындай машиналерди айдап албайсың, батпайсың да өтө албайсың, кыйналасың. Поэтому бүт малолитражка кичке. Мен азыр кайдап аткам 3 цилиндр 600 куб. Аябай компактный кичке. Анан RAV4 бар, ал тиги чоң эме. Жолдорго расстоянияга ошо менен учутуп кетип калдым. Убактыбыз дагы өз соңуна келип калды. Биринчиден биздин телеканалды сыйлап келип берген үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сизге ийгиликтер болсун. Спасибо. Сизди көрүп биз аябай кубанабыз. Эфирдин сыртынан да айттым сизге. Кыргызча блог алып барганыңызда мен чындап аябай кубандым. Себеп дегенде кыргызча блогду чет жакка чыгып эч ким алып бара албайт. Көбүнчө айтып бере алышпайт. Анан сиз баягы Жапониянын баягы салттары боюнча, билим системасы боюнча, деги эле ошо жашоо шарттары боюнча Кыргызстанга түшүндүрүп берип атасыз. Кыргыз эли баягы аларды көрүп деле баягы оңолуу жолуна түшүп атышат. Баягы сиз деле бул коомдогу агартуу иштерин жасап баштадыңыз. Спасибо. Ийгиликтер болсун сизге. Рахмат. Ошону мен, может быть, тиги түшүнбөй эле жасап атам да автоматическийчи. Анан Кыргызстанга келген ошону айтканда эле, чын эле неужели деп сомнение бар чын эле. Туурабы жасап атам, туура эмес жасап атам. Анан ошон үчүн жолуккан балдарга, кыздарга, любой даже автобустан сурап атпайм, что вам снимать, что показать, эмнени тартыш керек, эмнени көрсөтүш керек. Айтып койгулачы деп жаштардан сурап атам. Анан көчө автобустан жаштардан сурасам, байке брендовый одежданы тартыңыз деп. Зачем вам брендовый одежда? Биякта толуп тура. Мен ошол мага направление керек болуп атат да. Мусорду көргөзөм. Школага порядокты көргөзөм. Билимди көргөзөм, культураны, магазинде тиги срок өтүп кеткен товарлар. Ошол дагы көп эжелер жазып атат.
тиги магазинде срок өтүп кеткен товарлар кандай болот, утилизация эмне болот депчи. Ошондой мелочь мен постоянно окуйм комментарийди. Ошонун баарын тартканга аракет кылам. Эң сонун анан жубайыңыз дагы баягы ошо китепти басып чыгыптыр. Бул китепти дагы буюрса кыргыз тилинде жарык көрүшүнө аябай чыдамсыздык менен күтөбүз. Бирөө эле калды. Ушуну бир профессор таанышым бар мага. Тиги мен дагы китеп жазып атам. Ошону кыргызчада чыгарайын деп ойлоп атам. Мен өзүм тиги силер сурап атпайсыңар, балки эмнеге кесеп мен барып калдың. Ошонун баарын мен деген биякта сүрөтү менен бүт чачпай төкпөй бүт жазып чыктым. Правда орусча, но кыргызчасында жасайм. Буюрса чыгарасыз. Это менден биринчи новость, мен эч кимге айта элек болчумун. Бизге айтып атасыз биринчи. Силерге биринчи айтып атам. Ал китеп уже даяр болду. Барнаулда. Уже чыкты. Но мен пробный заказ кылдым 30 штукту, 30 эмени. Аны эми кыргызча жазап, дагы көбөйтүп чыгарайын деп атам. Менден кичине калсын депчи силер. Буюрса эми ал Кыргызстанга келсе бул китебиңизди бизге белек кыласыз деген үмүттөбүз. Электронный вариант, естественно, электронный вариант. Потому что мен тиги кыйналып калдым да, эмне болот деп, анан тиги Яблоко деген Токтогулда магазин үстүндө айтишниктер бар экен, ошолорго кирсем 5 мүнөттө Адилет деген бала байке не проблема деп туруп четко жасап берип койду да. Ийгиликтер болсун байке. Рахмат байке. Деги эле кыргыз элине сиздин өзүңүздүн эмеңиз болсун. Акыркы сөзүңүз кандай сөздөрдү айтасыз? Эркин микрофон. Мен эмне деп айтсам, эми айдоочуларга айткым келип атат да. Можно да? Да. Айдоочулар. Мен машина бир эле күн айдадым. Тиги силер крутой болсоңор да, машинеңер крутой болсо дагы тиги кичине тиги скоростьти соблюдайте, пожалуйста. Учуртуп, өкүртүп, анын сенин кыйратканын эч кимге кереги жок. Наркоэске кетесиң. Мен постоянно көргөзсөм видеомдо. Тиги жашоо менен өлүмдүн айырмасы кичике эле мындай. Пожалуйста, порядок соблюдать эткиле, бири-бириңерди сыйлагыла. Тиги мурун совет убагында взаимоуважение, ана водительская солидарность деген бар. Чыга албай кыйналып калам менчи повороттончу. Повороттон чыкканда обязательно сигнализацияны спасибо деп айткыла. Сигнализацияны өнтпесе пип-пип деп койгула. Пип-пип десеңер колуңар менен терезени ачып, колуңар менен рахмат деп койгула. Ошол эле жетишет кишигечи. Ошондо бүт баары сени сыйлап коет, бул нормальный экен депчи. Анан Honda Fit'тер. Силер аябай мен ишенбечимин. Ой, кичине нормально айдагылачы, машинаны позорить этпечи менчи, Япониянычы. Ой, прям монтип айдайт машинаны, поворот включать этпей. Ай, поворот включать эткилечи. Айымдар, карындаштарым, эжелерим прям четко айдашат экен. Поворот включать этип, налево, направо, перестройка заранее перед перекрестком. Анан крутой мажорлорго мен, конечно, тилим жетпейт. Алар өзү время келет, алар өзүлөрү үйрөнүшөт, аларга мен сөз жок. Но мени билген балдар, айдоочулар, нарындыктар, көлдүктөр, оштуктар, таластыктар, жалпы эле кыргызстандыктар бүт баары билишет. Кыргызстандыктар, пожалуйста, силер кечки постоянно за рулем өзүңөрдү сактагыла. Өзүңөрдү сактасаңар, кошуналар да аман болот, жаныңдагылар да аман болот. Ошол менин просьбам, башка. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин берүүбүз соңуна келди. Нагыз подкаст берүүсүн көрдүңүздөр. Биздин бүгүнкү студияда конокто Сапарбек капитан. Капитан, советский капитанмын. Сизге терең ыраазычылык. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Рахмат.